Мен жолук салынгам. Азыр багымдат намазын гана окуймун. Биз Россияда иштейбиз. Ишибиз 12 сааттык. Мүмкүнчүлүк жок намаз окуганга. Багымдат деле окусам болобу? Ислам дининде парыз болгону бул намаз ибадаты, бул 5 убакыт намаз. 5 убакыт намаз тең бирдей парыз. Ар бир адам ошо 5 убакыттын баарына тең жооп берет. Бир намаз окуп койсоң боло берет деген туура эмес. Биз дагы ал нерсеге уруксат бере албайбыз. Уруксат бергенге да акыбыз жок. Бул Алла Тааланын дини, Алла Тааланын шариаты. Албетте бир намазын окубса, ошо бир намазын парызынан кутулуп атат. Бирок башка 4 намаздын парыздары моюнда илинип атат. Ошону окубагандыгы үчүн ал бир тууганыбыз күнөөнү таап атат. Ошондуктан дароо Кудай Таалага тооба кылып 5 убакыт намазды башташ керек. Көп эле айтып келебиз, бул намазды таштоодо эч бир шуртоо жок. Намаздын баарын чогултса, бир жарым саат эле убакыт алат 5 убакыт намазды чогулткан болсо. Анан 12 саат иштегенин албетте мен түшүнүп атам. Эми турмуштун айынан ошондой болуп атат. Бирок адам баласы жумушту тандаганда дагы өзүнүн динине көңүл буруп, ошо дининин кызыкчылыгын ойлоп, анан ошого жараша жумуш тандаш керек. Эгерде такыр эле ошол жерде намаз окуганга мүмкүнчүлүк болбогон жумуш болгон болсо, андан башка жумушту тандаш керек, анда ташташ керек андай жумушту. Акчасы азыраак болсо да, анткени адам баласынын дини биринчи орунда болуш керек. Анан менимче билем, эми көп эле ушундай суроолор келген, ушундай акыбалдар болгон, адам баласы өзүнүн динине жакшы көңүл буруп, ошол жерде жумушту башкарган адамдар менен түшүнүшүп, мен намазым, бир намазым 5 мүнөт гана убакыт алат, ушуну мен окуй калайын, ошого руксат бергиле деп тил табышкан болсо, алар деле руксат берет. Бирок жакшы сүйлөшүп тил табышы керек. Эгерде такыр эле болбой калган болсо, анан өзү убакытта эми 5 мүнөт кантип таба албасын. Ошого бөлгөнгө аракет кылыш керек. Эгерде мунун баары тең кыла албай калган болсо, анда андай жумушту таштап, башка жумуш табыш керек. Антпесе күнөөнүн үстүндө күнөө кылып жашай берген болот. Бул нерсе туура эмес. Бул дүйнө деген кыска дүйнө. Акыретте Аллах субхана таала алдында барабыз, баарыбыз. Ошондуктан ар бир адам өзүнүн динин ойлоп, анан жашоосун андан кийинки орунга коюп, анан жашаш керек. Аллах субхана таала жардам берсин.